Keyinki söz Tülebаев Балбак Зарлыковичте. Hurmatly Akılbek Sönbekovич, hurmatly deputatlar, azır Kırgızistan bir teң, Batken bir teң bolup turgan wagt kıyın ele, oor ele. Kayagına jumşaybыз, Batkende dagı ahval oor, kebir nerselerdi жылыштырабызго финансирование, анан алып келесиз да бизге. Бирок ошол убакта сизге биринчи суроом бул курулуш иштеринде индексацияны кандай кылабыз, Акылбек Сөнбекович? Балбак Зарлыкович, ошонун жакшы бир формуласын аягына чыгара албай атабыз да. Анткени өткөн Госстройдун төрагасы бүт объемго колдонуп турган методиканы бекитип коюптур да. Анан баягы эл дүрбөлөң болуп алды да. Коэффициенттерди 1,6 дегенде бүт объемго көбөйтүп алып, эми ошондон кеткилери жок да. Мен жеке көз карашым боюнча кайсы деңгээлге келип токтоду, ошондон кийин строй материалдар канча көбөйсө, коэффициентти ошо строй материалдарга колдонуш керек. Калгандары зарплата, калган эмелерин болсо, анан жумушуна жараша чыгарып берсе туура болмок деп атам да. Ошондо укук коргоо органдарда бизге андай претензия кылбайт эле. Тездетип бербесеңиз, көп мектептер азыр акчага токтоп калды да. Көп сурайт. Ушуну бир карап берсеңиз, эртелетсеңиз, биз да жардам бергенге даярбыз. Экинчи могу милициянын зарплатасын эмне кылабыз, Акылбек Сөнбекович? Кимдин? Милиционерлердин зарплатасын. Милиционерлердики, укук коргоо органдардыкы 1-октябрдан көтөрүлүп атат. 80%, Кудай буйрса. Эми бирөөнүкү 80%дан да ашык болот, эң астыңкы составтардыкы. Анткени надбавкасын көбөйтүп атабыз да. Генералдар бир 9%га чейин көтөрүлөт. Эми буюрса көтөрүлөт экен да. Бирок көтөрүлөт. 1-октябрдан указ бар, азыр эсеп чотубузду бүтүрүп атабыз. Акылбек Сөнбекович, 2020-жылы бюджет Ысык-Көл областына $61 миллион карыз болуп калган да. Баягы туура эмес жака корготуп салган. Азыр мына өткөндө Минфин айтты, 2 жылга бөлүп беребиз 31 миллиондон деппи. Мисалы Чолпон атан очной сооружениясына ушул бюджеттен карыз болгон $50 миллион керек, ошондон курсак болбойбу? Болот, бирок эми бул карыз Ысык-Көл областына эмес, жалпы Кыргызстанга жана фонд охраны природы деп центрга которуп берген да. $73 миллион ошончо которуп берген. Анан ковид убагында муну баарын колдонуу ийген экен да өкмөт. Мен билгенден 50 миллион именно Ысык-Көл областына инфраструктура, экологический инфраструктурага бергенде ошондо карап койсоңуз. Эсеп палатасы да бизге берди, эсептеп туруп, муну кайра ордуна коюш керек деп, азыр Минприродных ресурсов менен Минфин өз ара макулдашууларга келип атат, жыл сайын кайра ордуна толуктап берели деп. Рахмат. Андан кийинки суроом бул балыкчы шаарында, өзүңүз да балык шаарында туулгансыз. Генплан боюнча чатак бар да. Тоң районунан жер албайт, Ысык-Көлдөн жер ала албайт. Ысык-Көл менен Тоң районунун кээ бир жерлери балыкчынын ичине чейин кирип кеткен. Ушуну да бир генпланын бир сыйра карап, балыкчы да базардан башка эчтеке жок. Ортодон өтсөң Татнакай шаар көрүнөт, бирок проблема көп да. Мен өткөндө да айттым, ушу Госстрой менен бир генплан карап бербейсизби? Генпланга акчаларды бөлүп атабыз. Эмки жылы бүт шаарлардын, районный центрларынын генпланын бүтүрүп бергиле деп биз акча караштырып атабыз. Акыркы суроом, негизи сиздин жеке көз карашыңыз 10 жолу кызыл китеп, 10 жолу жогорку соттун чечими турат, кызыл китеби турат. Бирок бирөөлөр барып алып муну улам сотко берет да, бул туурабы, туура эмеспи? Мен оюм боюнча жогорку сот бир эле чечим чыгарса жакшы болмок. Тилекке каршы азыр сот системасы ошондой болуп атпайбы? Жаңы ачылган жагдайлар менен деп кайра карап атат. Өзгөчө менчик боюнча талаштарда бир эле чечим болсо туура болот эле да. 22 жыл убакыт өтүп кеткен, кызыл китеп берген, аукциондон алган, бирок кайра сотко кайрылып, ушул туура болобу? Мен эми кагаздарды көрбөй туруп айта албайт экенмин. Сиз мага берсеңиз, мен жарайт. Жогорку соттун төрагасы менен акылдашып көрөм. Рахмат.